исламе есть 5 основных. İslam dininde туғандар 5 негізгі приоритет бар. Арабча аны дуруриятул хамса деп қояды. Ошол 5 негізгі приоритетсіз қандайдыр бір қом же бүтүндөй бір мамлекет нормалдуу бір туруктуу жашап кете албайт. Мамлекет болбойт, қом болбойт, ал 5 приоритетсіз. Мамлекет қомдон турат, а қом үй-бүлөдөн турат. А үй-бүлө ар бир жеке инсандан турат. Туурабы? Ошондо Аллах субханаху ва тааля үчүн ар бир инсан, мына ар бириңер баалуусуңар. Ар бириңердин адеп ахлак деңгээлиңер менен баа баркыңар бар. Коомдун мамлекеттин алдында. А шарият өңүтүнөн алганда, ошого байланыштуу 5 приоритетти дуруриятул хамс дейт. Ал 5 баскычтын биринчиси хибзуддин, диндин коопсуздугу, кол тийгиздиги деген маани. Кээде аны эми бир идеянын, идеологиянын коопсуздугу дешет. Идеялык маалыматтык коопсуздук, рухий коопсуздук деп коебуз. Биринчисин айттык, а экинчиси хифзуннас, жеке инсандын кол тийгиздиги, коопсуздугу. Адам өмүрүнүн кол тийгиздиги. Мындайча айтканда, эч бир адамдын, эч бир инсандын акысы басмырланып, себепсиз өлтүрүлбөшү керек. Өлтүрүлчү болсо, бул жашоонун дагы, акыреттин дагы жазасы аны күтүп турат. Үчүнчүсү хифзул акыл. Инсандын акыл эсинин коопсуздугу. Муну эми бир тереңирээк, мазмундуураак айтканда, акыл эстин тазалыгы. Же мисалы инсандын, адамдын акыл эсинин алкоголдук ичимдиктерден, баңги заттан таза болуусу. Сергек, чың жашоо образы мындайча айтканда. Төртүнчүсү хифзул насл. Муну кыргыз тилине, биздин өзүбүздүн тилге которгондо, муундардын, же болсо мына келечек муундун, жаштардын коопсуздугу. Бизден кийинки өсүп келаткан муундун коопсуздугу. Жаштар жана аларга болгон тарбия, алардын адеп ахлагы. Анан бешинчиси хифзулма. Бул деген жеке мүлктүн, жеке оокаттын коопсуздугу. Мына жогоруда ушул саналып өткөн 5 негизди, 5 приоритетти шарият кепилдикке алат. Дуруриятул хамса деген ушул түшүнүктө ушул 5 башкы негизги шариаттык жактан алганда коом, мамлекет жашоо кечирет ушул 5 негизге таянып. Мындан тышкары ошондой эле таксиният же жалбил маслаха деген дагы бар. Мааниси жашоодогу ушул саналып өткөн жогорудагы жашоо приоритеттери моралдык жана руханий же экономикалык жана башка ушул сыяктуу приоритеттер такай өнүгүп, өөрчүп, жакшырып, бирок мен жогоруда айтып өткөндөрдүн 4-чү приоритетине хифзул насл деген пунктка басым жасагым келип турат. Келерки муундун, урпактардын, келерки ушул жаштардын коопсуздугу деген эмне? Эмне себептен ушуга басым жасагым келип атат? Анткени калган бөлөк приоритеттер так ушул 4-чү баскычка байланыштуу, ошого көз каранды. Ошентип мына жаңы муун, кийинки урпак деп атабыз. Если вы хотите уничтожить государство или нацию или общество, что сделайте? Разбомбите страну? Мамлекетти, улутту бир бүтүндөй коомду жок кылыш керек болсо эмне кылыш керек? Бомбаласа жок болобу? Жок, бомбалаган өлкөнү деле түптөп кайра оңдосо болот экен. Тарыхта ага мисалдар бар. Буга мисал катары улуу ата мекендик согуштан кийин деле мамлекет түптөлүп оңолбоду. Бутка тургузулду да. Эгер мамлекетти же элди жок кылам дешсе, анын маданиятын жок кылышат экен. Тагыраак айтканда, руханий баалуулукту карманып тутунуп жүргөн муунду, урпактарды жок кылышат. Эмне себептен кандай мамлекетте болсун, кандай коомдо болсун, мисалы азыркы биздин ордубузду басар, биздин кийинки урпактар, мындайча айтканда жаштар болот. Балдарыбыздан кийин неберелерибиз келет коомго. Жаштардын бүгүнкү күндө мааниси аябай чоң. Анткени жаш муун, жаңы муун биздин ордубузга келет да. Бизден кийин ордубузду ээлейт. Кааласа, каалабаса ушундай болот. Ошондуктан
жаштарга берчү тарбия маселесинде Аллах субханаху ва тааля чоң жоопкерчилик арткан. Жөн эле жаштар эмес, ар бирибиздин өстүрүп чоңойтуп аткан уул кыздарыбыз жөнүндө кеп. Воспитание детей ложится в первую очередь на женщину, на мать. Аларды тарбиялоо жоопкерчилиги кимге жүктөлөт? Балдарды тарбиялоо жоопкерчилиги биринчи кезекте аял затына, энеге жүктөлөт. Ошон үчүн бу жерде шарият автоматтык түрдө эненин, аял затынын коопсуздугуна чоң маани берет. Башкача айтканда, аял затынын рухий психологиялык жактан тең салмактуу болушу өтө бир орчундуу. Анткени аял заты, эне заты билимдүү, сабаттуу болууга тийиш. Себеп дегенде, сабаты бар, билими бар аял гана балдарга туура тарбия бере алат. Ошондо гана өз уул кыздарын интеллектуалдык жана башка жактардан өнүктүрүп өстүрө алат. Эмне пайда, эмне залал экенин туура түшүндүрө алат. Билимдүү, сабаттуу дегенде эми аял затындагы жалпы билим түшүнүгүн айтып атам. Мүмкүнчүлүк болсо, жогорку билимдүү болсо дегеним. Экинчиден, руханий жактан түшүнүгү бай аял заты болууга тийиш. Түз жүргөндүгү, мыкты адеп аклагы менен өзгөчөлөнгөн бир аял болушу керек. Анткени ошондой сапаттары бар аял заты гана өзүнүн уулдарына, же кыздарына адеп акылактын бекем өзөгүн, пайдубалын түптөй алат. Жаман эмне, жакшы эмне, акча, байлык деген эмне, тууган туушкандарга кандай мамиле кылыш керек, ата-энеге кандай урмат сый кылыш керек, ушул сыяктуу нерселер боюнча тарбиянын түпкү бир өзөгүн берүүдө аялдын, сабаттуу аялдын ролу чоң. Балдардын түпкү тарбиясын калыптандырууда эненин тарбиясы аябай маанилүү. Экинчиден, бала бөбөк урактан өткөн соң үйдө эле кечке карап отура бербей, аны кайда беребиз? Бала бакчага. Илгерки заманда бала бакча деген болгон эмес албетте. Себеби балдарды үйдө энелер негизинен үйдө эле тарбиялаганда. Биздин азыркы реалийлерде бала бакчага барат. Андан соң мектепке киргизебиз. Мындайча айтканда, балдарыбыз үчүн мектеп окууну, жазууну үйрөткөн баштапкы билим берүүнүн бир очогу болот, борбору болот. Ал эле эмес, так ошол мектепте балдарыбыздын адеп аклагы, нравалык, пайдубалы түптөлөт. Мекенге кандай мамиле кылыш керек, өздүк мүлккө, же болбосо мамлекеттин мүлкүнө кандай мамиле жасаш керек, башка балдар менен достошуу деген, достук мамиле деген түшүнүк алышат. Башка улуттарга, башка этносторго болгон мамиле кура алат мектепте. Мектеп деген өзү ошол тарбия сепилинин милдетин аткарып бериши керек. Мектепти окуп бүткөн соң адам кайда барат? Университетке, жогорку окуу жайына тапшырат. Университет тоже. Его функция не просто дать образование, дать информацию. Университеттин милдети, функциясы жөн гана бир кургак эле билимди, маалыматтарды берип коюу гана болбошу керек. Маалыматтарды интернеттен деле берип коюуга болот да. Университеттердин максаты жаштарга керектүү илим билим берип, китептердин пайдалуусуна басым кылдырып, илим билим аркылуу жакшы эмне, жаман эмне экенин сиңдирип, бүгүнкү күндө университеттин билим берүү түшүнүгү мына ушундай болууга тийиш. Университетте билим алгандан кийин адам чоң бир турмуштун шарына, чоң жашоонун деңизине сапар алат. Окуу жайды бүтүргөн кесибине, жумушуна карай багыт алат. Университеттен алган билимин жашоодо реализациялай турган болушу керек да. Бирок эми тек гана кургак бир маалыматтык, механикалык түрдө гана алып койгон билим дагы болот. Анткени китеп барактап, андагы маалыматтарга көз жүгүртүп, маалымат катары окумуш этип койгондон тышкаркы чыныгы жашоого сиңирилген тажрыйба, коомдук тарбия аркылуу, адамдар менен мамилелешүү аркылуу, башка адамдар менен карым катыш кылуу аркылуу келчү такшалуу деген болот. Эми көбүнесе жашоодо ушундай болушу ыктымал. Инсан китептерди шатыратып окуй берет, бирок ал окуганды турмушта колдонбой эле кала берет эмеспи? Бул багытта арабтардын өзүндө дагы бир макал бар. Арабтар мынтет: Аль-илму дуна амаль
как шаджарату дуна... Чего? Как шаджарату дуна симар. То есть знание без реализации. Жашоодо кереги тийбеген билим мөмө бербеген дарактай делинет. Мааниси. Же болбосо асманда түрмөктөлүп үйүлүп, бирок жамгыр жаабаган булуттардай дейт. Мындайча айтканда элестетсеңиз, капкара булут болуп топтоло берет дагы, бирок тамчысы жок. Билимди жана пайдасы жок билимди мына ошол нерсеге салыштырып атат. Ошон үчүн жеке бир инсандын толук кандуу жашоого жетик болуп жетилиши бул аябай маанилүү экен, туугандар. Тилекке каршы бүгүнкү күндө учурдагы замандын бир көптөгөн талаптары пайда болуп атканы менен ошол талаптарга дайыма эле ойдогудай жооп бере албай калып атабыз. Тилекке каршы биз бүгүнкү күндөгү маалыматтык, идеологиялык согуштарга жооп бере албай калган учурларыбыз көбөйүп атпайбы? Идеологиялык согуш бир гана ислам динине карата гана болуп аткан жери жок. Ал согуштар коомго каршы ар кыл ыкмалар, түрлөр, каражаттар аркылуу жүрүп атат. Ал согуштар инсандын нафсисине карай багытталып атат, байкасаңар. Акыл жана нафс деген түшүнүктөр бар. Акыл деген бул ой, акыл эс, адамдын акыл эси. Инсандын акылы деле туңгуйукка кабылышы мүмкүн. Адамдын акыл эси деле жолдон чыгышы ыктымал, туугандар. Бирок экинчи бир маанилүү маселе инсандын нафсиси. Нафс деп коет арабча. Инсандын мына мен деп көкүрөк каккан эгосу, ачкөздүгү, өзүмчүлдүгү, табигый гаризасы. Гариза деген арабча айтылышы, мындайча айтканда адамдын, кишинин сараңдыгы, инсандын айвандык табиятына тиешелүү түпкү бир башаты, айвандык башаты. Бул деген эми ачкөздүгү кайра эле. Мындайча айтканда тамак аш, азык дегенде жанталашчу айвандык табияты, тамакка, азыкка болгон айвандык ачкөздүгүнөн кийин эми жумшагыраак айта турган болсок, адамдын жыныстык кумары, жыныстык ыракатка умтулган табияты. Анан Зигмунд Фрейдчесинен айтсак, зомбулук, тагыраак айтканда, баарынан күчтүү, мыкты болгонго умтулган табигый жанталашмай. Эмне үчүн? Себеби баарынан кооптуусу бул кибир, менменсинүүсү. Ар бир инсандын ичинде жашырынып, бекинип жаткан элге көрүнүп коюуга болгон мактануусу. Мен эле бармын деген өзүмчүлдүгү. Так ошол сезими аркылуу ар күнү адамга шайтан келип турат. Ошон үчүн күнүгө 24 саат бою мусулмандар так ошол шайтаны менен, мындайча айтканда, өзү менен өзү күрөшөт. Чындап келгенде бул чоң жихад. 24 саат бою өзүң менен өзүң күрөшүшүң керек болот. Тек бир жашоодобу, ибадаттабы, бири-бирибиз менен болгон алака мамиледеби, карап турсаң кээде калп айтып коебуз, бирдемени жашырып атайлап куйтуланабыз, же мисалы намазга турбай уктап жата беребиз. Мына ушулардын бүт баары бул тынымсыз күрөш. Бул эми табигый процедура. Нормалдуу ар бир инсан мына ушул жолдордон өтүшү керек. Ушул күрөштү баштан өткөрүшү керек. Жана такай ар күнүгө мына ушундай нерсеге кабылат. Өз нафсиси менен күрөшүү этабынан күн сайын өтүшү керек ар бир инсан. Шайтан күнүгө ушундай этаптарда пайда болот. Шайтан приходит через это. Но есть понятие большой шайтан, большой сатана. Бирок чоң шайтан деген түшүнүк бар. Чоң шайтан адамдагы алсыз жактарын изилдеп көрөт. Ал алган илим билим аркылуу инсанды физикалык, психологиялык жактан иликтеп, алсыз жактарын билип бүтөт дагы аны тигил же бул коомдун, тигил же бул маданияттын өзүнө тескери колдонот, пайдаланат. Мен мында айтат элем, канткенде адам жогорудагы терс нерселерге туруштук берет, каршы тура алат. Терс сыпаттар менен күрөшүү үчүн инсанда 3 негизги нерсе болушу керек. Бул деген эмне? Аллахтын бизге берген акылы. Мындайча айтканда, биздеги адамдагы акыл эси, интеллекти
Интеллект аркылуу инсан жаман эмне, жакшы эмне айырмалайт. Адам акыл эси менен эмненин кандай экенин талдай алат, анализ жүргүзө алат. Мен силерге жөнөкөй эле мисал келтирейин. Адамга логика деген нерсе керек. Анткени Аллах субханаху ва тааля Куранда ой калчай алган, анализдей алган, логика менен талдай алган инсанга карата кайрылат эмеспи сүрөлөрдө. Аяттар бар го, инсандар ой калчашпайбы, акылын иштетишпейби дегенде ушундай маанидеги аяттар бар. Курандагы аяттарды өзүңөр окуп көрсөңөр, мисалы, эмне үчүн инсандар жер менен асмандар кантип жаратылганына, же төөнүн кандайча жандык экенине ой калчап, мындайча айтканда, анализдеп көрүшпөйбү дейт эмеспи Аллах. Тагыраак айтканда, Аллах инсандын акыл эсине багыттап кайрылып атат. Акылын бир иштетип, логика менен түшүнбөйбү ушул аяттарды деп атат да. Экинчи компонент бул руханий өңүт. Бул деген ыйман. Адамда руханий жагы болбосо, бул даана көйгөй. Үчүнчү компонент бул деген инсан дагы ден соолук. Адамдагы физикалык же болбосо психологиялык сергек чың акыбалы. Ушул 3 компонент толук кандуу болсо, инсан аракеттенет, алдыга жылат, алдыга умтулат. Силерге эми дагы бир жөн эле мисал келтирейин. Эгерде инсанда руханий өңүтү, ыйманы болсо, бирок акыл эси, интеллекти болбосо, бул өтө кооптуу. Андай адамды каалагандай буруп кетүүгө болот. Же ал инсан караңгы түркөө болуп калышы мүмкүн. Ал киши исламга залал алып келчү ар кандай караңгы бир жоруктарды, нерселерди жасап жибериши толук мүмкүн. Же мисалы, инсанда акыл эс, интеллекти, ошондой эле ден соолугу болсун дейли, бирок ыйманы жок болсо, андай адам кандай балелерди алып келерин түшүнүп, аңдап турабыз да, Динди, ыйманды тааныбаган, анын кереги жок деген коомдун акыбалы кандай болорун элестеткиле. Акыл эси, илим билими бар коом, ден соолугу өсүп өнүгүүсү бар дүркүрөп өскөн өлкө болгон менен, ыйманы жок коом баары бир бактысыз. Алар жер жүзүнө ошонусу менен бузукулукту, фасадты таркатышат. Аларга, "Ой, силер эмне кылып атасыңар?" десең, "Ой, биз жакшылык эле кылып атабыз го. Дүйнөгө тынчтыкты жайылтып атабыз го" дешет кебелбей. Биз тынчтык таратуучубуз, демократияны жер жүзүнө жайып атабыз, адам укуктарын тиги буну дүйнөгө таратып жүрөбүз дешет. Анан үчүнчү компонент ден соолук дебедикпи? Ден соолугу жок болсо адам такай, көз каранды, жетеленме болуп калат эмеспи? Анткени инсандын турпаты денеден турат да. Дене деген ичип жегиси келет, уктап эс алгысы келет. Демек адамдагы негизги ушул 3 компонентти ичинде арам ой бар күчтөр колдонгусу келет экен. Бирок ал компоненттердин түпкү өзөгүн бурмалап пайдаланышат алар коомду. Негизден кар өзгөй күчтөр ушул 3 негизги компонентти өз арам максаттарына пайдаланышат. Ар кайсы өлкөлөрдө, дүйнөнүн ар кыл аймактарында миңдеген иликтөө, изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Ошол иликтөөлөрдүн эң бир көрүнүктүүсү акыркысы. Мен силерге айткандай болгом мурда. Америкалык изилдөөчүлөр фильмдердин адамдын психикасына таасир эткенин, ошого байланыштуу кылмыштуулуктун өскөнү жөнүндө иликтөөлөрдү айтып мисалдаттым эле. Сексуалдык зомбулуктун күчөшүн, буга жашы жете элек өспүрүмдөрдүн азгырылып кетип атышын айткан эле. Ошол тенденцияга жанагыдай тескери мүнөздөгү фильмдердин тикелей тиешеси бар. Ага байланыштуу изилдөөлөрдө сандар, цифралар мисалдатылган. Өзүңөр билесиңер, көптөгөн өлкөлөрдө кээ бир фильмдердин көрсөтүлүшүнө тыюу салган цензура деген түшүнүк бар. Тагыраак айтканда, көпчүлүк демократиялык өлкөлөрдө кээ бир фильмдердин көрсөтүлүшүнө карата 16 жаштан өйдө көрүүгө болот, же болбосо 18 жаштан жогору көрүүгө болот деген чектөөлөр коюлат. Ал курактык чектөөлөр ким үчүн ошентилет? Ата-энелер үчүн. Ошондой фильм сыналгыда бир экранда пайда болобу? Ул кыздарынын 16га же 18ге жашы толо элек болсо, аны көрсөтпөй баргыла уктагыла же ойногулары деп айтышы керек, чектеши керек ата-энелер. Бирок шариаттык алкактан биздин позиция бөлөкчө.
İslam boyunca, şariat mыйзамдары boyunca biz insandын астына адал менен арамды коюп туруп, анын арам адал экенин айтпастан, өзүң каалаганыңды тандап ал дегенге акыбыз жок. Антпешибиз керек. Арамдын жайылышына каршы турбай коюуга болбойт бизде. Же мисалы, ислам алкагынан алкоголдук ичимдиктин сатылышын карап көрсөк, исламда арак, шарап ичүүгө тыюу салынган. Бул арам делинет. Бирок биздин өлкөбүздө, биздин саясий башкаруу модели светтик деп эсептелинген Кыргызстанда жашап атпайбызбы? Бирок ошол эле кезде биз өз балдарыбыздын ошол дүкөндөрдө сатылып жаткан алкоголдордон алыс болушуна тикелей таасир этчү, карама каршы болчу жолдорду, тыюуларды колдонсок болот да. Мындайча айтканда, алкоголдук ичимдиктерди сатчу атайын дүкөндөр болсун, арак шарапты жарнамалоо тыюу салынсын, ал ичимдиктерге карата жаш курактык чектөөлөр болсун жок дегенде, саат кечки 10дон кийин андай ичимдиктер такыр сатылбасын, жашы 20га толбогондорго алкоголдук ичимдиктер такыр сатылбасын деп мисалы, ушул сыяктуу эреже талаптардын болушуна таасир эте алабыз да. Светтик өлкө экен деп эле тим койбош керек да. Колдон келишинче, мүмкүнчүлүгүбүздүн болушунча арам нерселерге каршы бир чараларды көрүүбүз керек. Кеп бу жерде алкогол жөнүндө гана эмес, жаштарга карата батыштын маалыматтык идеологиялык таасирине каршы туруштук берүү маселеси жөнүндө дагы кеп болуп атат. Но речь идет, наверное, не только о алкоголе. Идет в первую очередь о информационном влиянии на нашу. Урматтуу туугандар, бул видео интернет аламында канча убакыт турбасын, аны канчалаган адамдар көргөн сайын ушул видеонун чыгышына себеп болгон, аны каржылагандар үзгүлтүксүз соопко ээ болушат. Биздин YouTube каналдын жамааты өзүбүздүн катталуучуларыбызга Аллахтын динин ушинтип кыргызчага которуп элге жеткизген сооптуу иштерге бирге катышууга чакырып, садака жарыяларды чогуу жасашууга үндөйт. Бул сыяктуу видеолордон түшкөн каржы башка тилдерден көз майды коротуп которгон, аны аудиолоштуруп окуган, видеолоштуруп иреттештирип мээнеттенген жамааттын иши үчүн ыйгарылат. Аллах кимге кааласа соопту көбөйтүп берет. Чындыгында Аллах баарын камтуучу, билүүчү.